Кандай жигитке турмушка чыгыш керек? Кыздарга өтө сонун эң жакшы кеңеш. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жүрсөңүздөр, азыр бир нерсени мен ушул жерде көрсөтүп айтып коеюн дедим. Бул жерде торговый центр ДК ошонун жанында эле турган бир укабыз бар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бул укабыз, айтайын деген негизги маселе бул ушул жерге азыр кичинекей чакан дүкөн кылып мындай бизнесин баштаган бул ар жакта турчу элең, Мен магазинге киргенде, кирип чыкканда ар дайым көрөт элем. Биринчи кичинекей нерседе ушунча жерден баштадың, Кичинекей, бир столдон баштады. Анан өсүп акыры мындай кичинекей комок кылып бизнесин кылып атат. Аллах разы болсун. Мен айтайын деген нерсе эмне? Кыздар бүгүн кандай жигитке турмуш чыгабыз, кандай эркекке чыгыш керек, андай мындай суроолорду кылат. Бүгүн байлыкка кызыгат, атасы чогултуп койгон бай балдарга турмушка чыккысы келет да. Ал сени эч качан бага албайт. Ал акча эч качан туруктуу турбайт. Ал өзү иштеп топпогон болсо, атасыныкы эч качан жукпайт ал балага. Айтайын дегеним, айылдан келген мындай тырышкан, өжөр, жок нерседен акча кылган эркектер бар, билесиңерби? Бойдоктор бар. Ушундай буларда да орусча билбеши мүмкүн булар, бирок буларда адамгерчилик бар. Буларда эң табылбай турган сезимдер бар. Ошондуктан кыздарга айтарым, турмушка чыксаң, үйлөнгөнсүңбү? Жок. Кудай кааласа үйлөнө турган болсо той чыгып той кылабыз. Аллахым буйурса. Айтайын деген содаңа береке берсин. Бул өжөрлүгүңдөн эч качан кайтпа. Не кыласың содадан түшкөн акчаны? Содан түшкөнгө үйлөнгөнгө таптайсыз. Ана макырга чогултуп атыптыр. Аллах разы болсун. Ниетиңе сөзсүз түрдө ата-энемди ажылыкка алып барамын. Бизнесимден түшкөн кирешени 10%, 20% садака кылам, ихсан кылам. Өзүмө, коомума, айылыма бир садик салып берем деп сөзсүз жакшы ниет кылышың керек да. Жакшы ниеттин себебинен күтүлбөгөн жерден рызык келип калат сага. Күтүлбөгөн крупный акчаны каласаң, күтүлбөгөн жакшы иштерди көбүрөөк кылышың керек да. Канчадан булар? 280ден. Машалла. Аллах разы болсун, Аллахка береке берсин. Анан Кудай деген кур калбайт. Содаңды берекесин кыла бер. Сен эч качан жеңилбейсиң, сен Аллахты шерик кылсаң. Аллахты шерик кылган адам эч качан содада жеңилбейт. Эгерде бул жолунан кайтпай турган болсоң, өжөрлүк менен Саудияда бир араб бар, кичинекей ушундай сода сахар сатып баштаган. Сахар сатып кийин объем-валют ачты, кийин азыр бар Саудияда өтө көп, мына биздеги Азия сыяктуу өтө көп дүкөндөрдү филиал кылып ачкан. Бул адам эмнеге мынтип сырыңыз не, кантип ийгиликке жеттиңиз десе, ал мен Аллахты шерик кылдым дейт да. Өзүмө түшкөндө ихсан кылдым, бердим дейт. Берүү менен эч качан адам кедейлешип калбайт. Айтайын деген, ушул абалыңдан жазба. Азыр 100 сом барлыгында 10 сомду ихсан кыла албасаң, эртең миллион сом келгенде 20 миңди садака кыла албай каласың. Айтайын деген, Аллах береке берсин иштериңе. Аллах Таала колдосун, ийгиликтерди берсин. Мындан дагы чоңойсун, филиал кылып ач дүкөндөрүңдү. Бир жерде чектелип калба. Кана Данияр, китеп берсең. Китептен өткөн баалуу нерсе жок. Китеп бул сага белек болсун. Китеп окуп өнүгүштүн жолун ойло. Ушинтип ушул жолдон калып кетип, мен байкаган нерсе, сен өнүгүп атасың да. Бир кичинекей коробкадан баштадың, ошону койдуң, анан чоңойттуң, ушинтип келип акыр карасам комок коюп коюпсуң. Атайын жаштарга үлгү болсун деген максатта дагы айтып атам. Урматтуу жаштар, өжөр болушубуз керек. Бүгүн биздикилер бир кылат, окшобой калып кетип калат да, Россияга кетип калаш деген. Тирүүлүгүн кылган ар бир жерде кылып атат. Жаштар өжөр болойлу. Ана кыздар, силер эркектердин байлыгыга эмес, эркектердин ушундай максатыга турмушка чыккыла. Бул жигитте максат бар. Максатыга турмушка чыксаң, чогуу жетесиңер, көп ийгиликтерди багындырасыңар. Аллах табарак ва таала иштериңе ийгилик берсин, ден соолук берсин, китепти оку. Ар бир бош учуруңда өнүгүүнүн жолун ойло. Бул клубника каяктан келет, кантип кылам, кантип чоңойтом, ушул жолдорун ойло, китебиңди оку, изучать эт. Кардар менен ар дайым жылы мамиледе бол. Аллах табарак ва таала тынчтык берсин, ден соолук берсин, дуадабыз, дуа кылабыз. Өнүк, өс. Мындай бул бойдон калып кетпе. Ар дайым өжөр бол. Иншалла дагы көп жолугабыз. Сен өнө турган, өсө турган боласың. Үмүтүңдү эч качан чөктүрбө. Ким эмне десе десин, үмүтүңдү чөктүрбө. Сен Аллага ишен, башкага эч качан жалынба. Салам.